Өзүңүздөр билесиздер, медиа тармагында Чынарбек агабыз байма-бай чыгып келет. Буга чейин Учкунбек YouTube каналынан аябай көп чыктыңыз сиз, Чынарбек ака, башка каналдардан да чыгып жүрөсүз. Негизи эле ошол депортация болгон мекендештер эмненин айынан депортация болуп атат? Акыркы учурларда эмне боюнча сизге кайрылуулар болуп атат? Сизге эркин микрофон. Кенен тааныштырып айтып бересиз мекендеш менен амандашып. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бизге эң көп кайрылган сулар ушул полиция отделениесине түшкөндөр, соттолуп выдворение алгандар, административдик, ошондой эле Кыргызстанда жүрүп, жана Россияда жүргөн кара тизме боюнча. Анан 4-нчү орунда айлык ала албагандар боюнча кайрылышат негизинен. 5-нчи орунда ошол таксисттер ГАИге түшкөндөр, жана жасалма право алдың деп коркутуп, ошондой эле жанагы медициналык кароого отказ бер деп өздөрү жаздырып алып, анан айдоочулук күбөлүктөрүн 1,5 жылга лишение, 30 000 рубль штраф, мына ушул вопростор боюнча кайрылат да. Биринчи маселеге токтоло кетсем, бул ошол сот аркылуу выдворение алгандар. Көпчүлүк биздин мекендештер ошол сотко алып барып, регистрациясы жоктугунан, ошондой эле трудовой договору жоктугунан полиция кызматкерлери протокол түзүп сотко алып барат. Ал жерден 90% административдик выдворение 5 жылга берип атат. 5 жылга бул Россияга кирүүгө тыюу салынат. Ал жерде мөөнөтү көрсөтүлбөгөн үчүн протоколдо биздин мекендештер границага барып келип эле кайрадан документ жасатып, анткени ал административдик выдворение 15 күндөн 3 айга чейин базага кирет да. Базага кирбегендиги үчүн ошондой жүрсө болот экен деп экинчи жолу кармалганда, экинчи жолу 7 000 рубль штраф салынат. 5-нчи час 18 менен. Андан сырткары ушул Сахаровага принудительный мындай күч колдонуу деп коет, ушул кишендеп алып барып, анан ошону кишен менен аэропортко алып барып салат. Мына ошондой учур катталганда Сахаровага түшкөндө сөзсүз түрдө 15 күн ал жерде олтуруш керек. Анткени жанагы соттун постановленияси 10 күндүк обжалование мөөнөтүн күтөт. Андан сырткары 5 күн ошо документация маселеси, 15 күн сөзсүз олтуруп, андан кийин Кыргызстанга кетет. Биздин мекендештердин көпчүлүгү азыр ошол жерде дагы ортомчуларга алданып атат. Сахарага барып эле мындай башка улуттагы өкүлдөр, ошондой эле биздин дагы мекендештер бар. 45 000 рубльга тез жөнөтүп беребиз депчи. Анын бардыгы жалган. Анткени өзүнүн эрежеси бар. Анткени биздин мекендештерди ошол мен акча бере коеюн, бүгүн эле жөнөтүп кой, Сахарага жаткырбайын дейт да. Буну орус өкмөтү дагы, бийлик дагы билет. Анткени базага кире элек кезинде 10 күндүк обжалование мөөнөтүнүн ичинде самолет менен кайра учуп кетсе болот да. Мына ошонун алдын алуу багытында эч кимди 15 күн сөзсүз түрдө кармалат. Ал жерге ушул 2-3 жылдан бери бир дагы адам Сахарага түшкөндөн 2-3 күндө кеткенин биз уга элекпиз, көрө элекпиз. Ал архивде дагы жок. Эгерде сиздерди мына ушул отделение кармап сотко алып барып жатканда өзүңүздөр билесиздер, сиздер сатып алган трудовой договор менен регистрацияны узарткан болсоңуздар, ал сөзсүз түрдө базадан чыкпайт. Андан сырткары ар 3 ай сайын 5 трудовой договор регистрация узарткандар, силердин дагы 90% документиңер базада бар экени кепилдик жок. Анткени бардык документти узартуу, регистрацияны трудовой договор, эмгек келишим негизинде гана болот. Мына ошону биздин көпчүлүк мекендештер билбей, ар 3 айын 8 000ден узартып, анан менин документим базада бар, тигинде базада бар деп, полиция кызматкерлери менен, ошондой эле соттор менен дагы кайым айтышууга чейин барып, мына ошолордун көпчүлүгү биринчи жолу түшсө дагы Сахаровага принудительный депортацияга туш келип атат. Эгерде сиздин документиңизди өзүңүз билсеңиз, сотко алып барганда сөзсүз түрдө ошол күнөө мойнума алам, мага уруксат берсеңиз, өзүм чыгып кетем деп айтсаңыз, сизге самостоятельный выездге уруксат берет. Ошол постановлениени обжалование кылып дагы жүрсө болот. Калууга болот. Эгерде документиңиз толук эмес болсо, мына ошол убакытта МФЦга барып, ОВМге барып, ошол документиңиз базада бар экенин справкасын алып, ошонун негизинде соттошто болот. Эгерде жаныңызда трудовой договор жок болсо, ишканадан трудовой договорду алып, ошонун негизинде соттошуп дагы калса болот. Эгерде Москва областында соттолсоңуз, обжалование кылгандан кийин 2 ай, 3 айдын ичинде аралыкта сот болот. Ал эми Москва шаарында болсо 8 ай, 9 айдан кийин сот болот. Обжалование кагазы менен ошол сиздин документиңизди ушул толуктап, 9 айга сот болгучу чейин сиз Россия Федерациясында жүрүүгө толук мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мына ошону көпчүлүк түшүнбөйт. Границага барып келип эле мына полиция айтты, тигинде мындай дейт. Бул өтө туура эмес маселе. Анткени полиция кызматкерлери бул ошол постановление, сот чыгарган постановление алар дагы баш ийет. Эгерде сиз алардын ошол айтканына ишенсеңиз, анда өзүңүзгө проблема болот. Мына көпчүлүк отделениялар биз билебиз.
ошол кагаз менен даже ишке кирип алсаң болот деп өздөрү алдашат. Анткени сиз кайра эле ошол райондон түшсөңүз, сизди экинчи административдик иш козгоп туруп неме штраф салса, булардын айлыгы дагы көтөрүлөт мындайча айткандачы. Жана пландарын толтурушат. Мына ошол негизде көпчүлүк учурда туура эмес маалыматтар беришет. Бирок сотто ошо сурасаңыз, көпчүлүк жерде айтат, кээ бир жерлерде айтпайт. Ошол 10 күндө чыгып кет, болбосо экинчи жолу кармалсаң, Сахарага жөнөтөм деп эскертүүлөр берип эле келишет. Мына ошондуктан документиге так болуңуздар, мүмкүн болсо ушул официалдуу жумушка орношконго аракет кылыңыздар. Эгерде официалдуу жумушуңуз бар болуп, двойный дефел, справка о доходах деген кагазыңар бар болсо, сизден регистрацияңыз базадан чыкпаса дагы эскертүү иретинде 5000 штраф алып, сизди депортация кылбайт. Эгерде официалдуу документиңиз бар болуп, сизди депортация выдворение берсе дагы, ошол 97 статья бар. На экономический союздун немеси, ошол жерде регистрация караганда баягы трудовой договордун күчү жогорурак. Мына ошол статья менен 90% обжалование кылгандар мына ошол статья менен утат соттун негизинен экинчи инстанцияда. Андан сырткары көпчүлүк кайрылгандар ошо регистрация маселеси боюнча чалышат. Сахара боюнча дагы чалышат. Жанагы мен барбай койдум эле, өтпөй койдум эле 2 жыл депчи. Региондордо эгерде Сахарадан өтпөй койсо 1 айдан кийин азыр запрет коюп выдворение берип атат. Москвада жеңилдик бар. Бул 18-11 статья. Эгерде Сахарага сиз 1 жыл 2 жылдан бери мындай өтө элек болсоңуз барып өтүп коюңуздар. Азыркы учурда 24-жылдан бери строго Сахарага кагазы жок болсо, медициналык кароодон ары 12 айда өткөн. Документи МФЦдан узартпай атат. Регистрацияны узартпай атат. Бир гана жолу ушул биздин жанагы ортомчулар аркылуу гана хостеллерге жанагындай узартып атат да. Анан Сахарова жок эле хозяин менен түз сүйлөшүп, трудовой договор бирок хозяин менен түз сүйлөшүп Сахаровага тапшыргандардын жообу 1 айдан кийин, 2 айдан кийин келип атат да. Анткени ал жерде отказ деп көбүнчө чыкпайт. Бирок биздин мекендештер мен официалдуу түрдө тапшырдым хозяин менен. Бирок жообу келбей атат, күтүп жүрөм деп 30 күндүк мөөнөттү өткөрүп, мына ошонун негизинен дагы өткөн айда эле бир бизге кайрылган 20-30 ушу административдик выдворение 10 күндө чыгып кетти деген ошону алгандар көбөйдү да. Мына ошону эске алып, урматтуу мекендештер, эгерде сиз документ жасатсаңыздар, кимге? Ошол адамдын сөзсүз дамыйын алыңыздар. Акчаны наличка эмес, картасына которуңуздар. Эгерде сизди ошондой көпчүлүк мекендештер алдап туруп акчаны бербей койсо, бизде элчиликте МВДнын өкүлчүлүгү бар. Булар менен дагы биз ушул темада өткөн жума мамиле мындай кылып, сүйлөшүүлөр жүргүзүп, мындан кийин ушуларды бардыгын ошол караша турган болду. Дальше жакшы. Анткени өтө көп мекендештер азыр бизде мына Москва шаарында эле 200-300 миңге жакын биздин мекендештер иштеп жүрөт Москва шаарында элечи. Бирок ошолордун көпчүлүгү мындай 70-80% жанагы эле ортомчулар аркылуу жасатканга аргасыз. Биринчи 3 айлыгы таза чыгат, бирок эмгек келишими жоктугундан сатып алып узарткандар көпчүлүк азыркы выдворение аткандар мына ошолор. Ошондуктан официалдуу түрдө ишке кирип, документти мындай таза алып жүргөнгө аракет кылыңыздар. Андан сырткары экинчи дагы бир жагдай, ошол биздин таксисттерди рейд болуп, күнү-түнү азыр кармоолор болуп атат. Ошол биздин таксисттер дагы трудовой договору жок, мындай жөн эле узартып иштеп жүрүшөт да. Мына ошолор дагы самозанятый болуп катталып, мына ошонун негизинде ГПХ деп коет, бир Россия жараны менен келишим түзүп, өздөрү налог төлөгөндөр дагы бар арасындачы. Ошол налогтун төлөнгөн налогтун негизинде ушул документтерин узартса болот. Эгерде чогулуп ушу элчиликке барса, консул өзү буга чейин чогулушта айткан, мен жардам берем депчи. Ошол жерге барып, эгер документин узартпаса, элчилик менен барып чогуу ушул маселени чечсе болот, такси жамаатчы. Анан таксисттерди ошол күндүзү дагы түнү дагы тоссо, жана медициналык кароодон өтүү боюнчачы. Жок, Сахаровс медициналык кароодо таксистер дагы сунуштайт, неме, ГАИ кызматкерлер, ДПС-тер. Алкотесттерди берип дейсиз. Алкотесттерди берет, андан кийин ичпеди деген чыгат да. Үйлөгөндө чыкса, айтышат, эчтеке болбойт, сен мына отказ бизге берип кой дейт. Мен кароодон мен досум күйдө ошондо. Медициналык кароодон өтүүдөн баш тартам деп орусча айтат. Мына ошол айткан сөзү үчүн 30 000 рубль штраф, 1 жыл 6 ай же 1 жыл 8 айга айдоочулук көлүгүнөн ажыратылат. Эгерде ушундай учур катталса, ГАИ тоскондо эле сөзсүз түрдө диктофонду жаздырсаңыздар, ошол диктофондо анын берген сунушу, ушундай деп айтып койгон эчтеке болбойт деген сунушун ошол жазылган болсо, ошонун негизинде 12-26 деген статья ошол ГАИ кызматкерлер ДПС-тер менен соттошуп, соттон утса болот да. Бул статья өтө оор статья болгон үчүн көпчүлүк мына жергиликтүү адвокаттар дагы иштеген эмес экен да. Биз мына ошол декабрдын 24-үндө 12-26 статья боюнча соттошуп, ошол бир ишти утуп чыктык.
ошол соттон ушул ГАИ кызматкерлери туура эмес протокол толтурган үчүн биз ошону утуп чыктык да. Эгерде ушундай учурлар катталса, сөзсүз түрдө диктофонду жандырып, анан машинада сөзсүз түрдө жанагы видео регистрация коюп жүрүүнү сунуштайт элем. Биздин мекендештерди ушул атайы алдоо жолу менен мына акыркы күндө эле ошол базадан эле каршы болот, Моргор суттанчы. Ушул статья боюнча биздин 250дөй кыргыз жарандары, ошо биздин айдоочулар жоопко тартылды. Анын көпчүлүгү билбейт. Эгер экинчи жолу кармалса, ошол биздин жарандар демек бул уже кылмыш иши козголот экинчи жолчу. 5 күндөн 10 күнгө чейин камалат. Андан сырткары штраф 80 000 болот. Урматтуу айдоочулар, урматтуу жалпы ошо биздин такси жамааты, ошонун эле доставкада иштегендер, эгерде ушундай учур катталса, сөзсүз түрдө мына тажрыйбалуу юристтерге, укук коргоочуларга, адвокаттарга кайрылыңыздар. Чынар эке, сиздин номериңизди комментарий коюп койсок болобу? Болот, комментарий коюп койсок болот. Негизи сизди Сахара ауданынан алып чыккан дейт. Көп сөздөрдү угуп жүрөбүз, мен ачык эмес сизди тарта элекмин, өзүңүздан билесиз. Көп сөздөрдү угуп жүрөм сиз жөнүндө, кылган иштериңиз боюнча. Аллах разы болгон болсун, бекер кызматтардан көргөзүп өткөнсүз. Чындыгында колу жука, жардамга муктаж биздин мекендештерге ишиңизге ийгилик, ар дайым тынччылыкта, аманчылыктагы жолугушуп жүрөлү буйруса, жакшы интервью алабыз деген үмүттөбүз. Сунушубузду четке какпайсыз, а? Жок, Кудай кааласа мен дагы ушул бизде көпчүлүк мында биздин мекендештер баардыгын угуп эле жадан да. Мен силерге сунуштайт элем, ушул бизден жардам алган, же бир юристтерден жардам алган факты менен чыгарсак. Анткени азыр мына блогерлер баары эле тартып атат, мындай юристтер мунуларга таянып, мондой деп, жанагындай зима не будет дегендей эле ошол депортация атмен болду деп канчалаган мекендештерибиз границада калып кетип атат. Канчалаган мекендештер ошого ишенип документ жок болсо да көчөгө чыгып депортация болуп күндө соттолуп атат. Москва областында 400дөн ашык судебный участок бар да. Ар бирине жок дегенде күнүгө 5ден 10го чейин биздин мекендештер депортация болуп атат. Жоопко тартылып атат. Мына ошону алдын алып чогуу биргеликте ушуну чечсек, маалыматты таза, толук жеткирсек, бардык мекендештерибизге, ошондой эле бизге дагы ушул жерде иштеген, ошо Россияда иштеген жалпы биздин журтташтарга жакшы болмок. Ишиңизге ийгилик. Рахмат сизге. Колдон келишинче ошол окшогон маалыматтарды жеткирип берүүгө аракет кылабыз. Каналга катталып, группалар менен бөлүшүп, бул чындыгында өтө миграцияга керектелүүчү каймак бир маалыматтар болду деген үмүттөмүн. Өз ойлоруңуздар жаза кетиңиздер. Сиздерде эмнелер болду эле, ал болгон окуялардан жаза кетиңиздер демекчи. Тынччылыкта, аманчылыкта жүрө берелик мекендештер. Ошол тилеген ой максаттарыңыздар жетишиңиздер. Каналга катталып, жакшы комментарий жазып, лайк басып койуш эсиңизден чыкпасын. Көрүшкөнчө. Туугандар, анан дагы кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелер болуп, издеп аткандар болгон болсо, ишеничүү адамдар таппай аткандар болгон болсо, мен сүйүнөган номерлерин коюп коемун. Дакан Сайдайт кеңинен кимче коюп берет. Чыкпай туруп, чорундан базадан текшерип берет. Альфардтар менен кенен кесир барып келесиздер. Номерлерин коюп коюм ушул жерге. Сүйүн кирди чыкты деп.